Алыс жакта төрөлүп өссөм дагы, кыргыз деген бир сөздү ыйык сактай. Ата журт деп жүрөктө оту күйгөн, тоолорунун каранын ыйык туткан. Мен кыргыздын кызымын, тоону сүйгөн деп кытайлык кыргыз кызы Алмаш Беки кызы ала тоого болгон сүйүүсүн ыр түрүндө кагаз бетине сыялап жазып келет. Саламатсыздарбы, Супер KG сайтынын колдонуучулары. Бүгүн биздин куттуу студияда Алмаш Беки кызы. Саламатсызбы? Алмаш Беки кызы бир гана Кытай элинин ырчысы эмес, кыргыз элинин дагы биз сыймыктанган ырчылардын катарын толуктап келет. Айтсаңыз, Кыргызстанга эмне болуп келип калдыңыз? Мен өзүм атым Алмаш, атам аты Беки. Биздин чоң аталарыбыз 35-жылдары өркүндөн кийин Кытай менен Кыргызстан ортосунда чек ара жок болгонда кыз алып кыз беришип, жайлоосундагы жайкы жайлоосунда бирге болушкан. 35-жылдары менин чоң атам, чоң энелерим үйлөнгөндөн кийин Кытайга барып жашап калышкан. Атакем менен энекем биринчи жолу Кыргызстанга 2011-жылы 20-июлда өзүнүн ата мекенине биринчи жолу келиши болду. Бул атакем Кыргызстанга эң белгилүү мыкты акындардын бири Байдылда Сарнагоевдун калемдеш досу. Экөө СССР учурунда чыгармачыл достордон болуп, бири-бири менен кат алып, кат берип, анан бири-бирине чымчыкей жазып, бири-бирине сатира арнашып жазып жүрүшкөн. Ошого атакемдин таасири менен аккан арыктан суу агат дегендей, атакемдин таасири аркылуу атакемдин канынан берилип, анан чыгармачылыкка биринчи жолу аралашып, бала кезимен баштап ыр жазып, атакеме деп ушундай лирика, поэзия дүйнөсүндө 2000-жылдан баштап ушул өзүмдүн чыгармаларымды чыгарып, ырларымды жазып, кетебимди жазып, андан калса жакынкы жылдардан бери ырдап келатам. Эми сахнанын дөөтү баары бир улуу да. Сахнанын дөөтү сүрү бар өзүнчө, ар бир сахнанын. Анан Кыргызстанда кандай болгондо да Кыргызстан, кыргыз мамлекетинде улуу залкарлардын изи калган жер албетте сүрдү. Бул куттуу сахна. Анан Кытайда болсо, Кыргызстанга караганда кичинекейирээк сахналарда болдум. Анткени Курман айт, Ороз айт деген, той деген ушундай бир марекелерде болдум, бирок өтө чоң бир сахнага биринчи жолу аралашым Кыргызстан мамлекетинде болду. Анткени бала кезимде дагы Кытайдын кичинекей сахналарында мектепте окуган учурда билесиздер, баягы мектепте адабий кружоктордо ырдап, бийлеп, өзүмдүн бала кезиммен, өспүрүм кезиммен баштап эле чыгармачылыгымды тартуулап жүргөнмүн. Мен ыйык сахнанын, куттуу сахнанын биринчи башаты Кыргызстандагы кыргыз мамлекетим, кыргыз элим, кыргыз жерим деп ойлойм. Жымыңдашып жанып өчүп чырактар, ал эсимде бирге отурчу бактар, жүрөктөрдүн кагышканын тыңшачу, алыс калды алма жыттуу турактар, чепчелек кутуган бөгөнгүлөрү, мен кайталап музыкалуу булактар. Кытайлыктар дагы кыргыздардын ырларын угуп бакташабы? Ооба, баркташат. Себеби дегенде, ошол Кытайда жашаган 56 улут бар. Кытай боюнча, Кытай Эл Республикасы боюнча. Кытай Элдик Республикасында жашаган 56 улут бир тууганда жашашат. Алар дагы эт жегенди үйрөнүп, нан жегенди үйрөнүп, кашык кармаганды үйрөнүшөт да. Анткени элге кирсең эриңче, сууга кирсең бериңче деп биздин үйүбүзгө конок болуп кирсе, биздин салт боюнча кээде кыргызча анча-мынча ырдагандар да бар. Анча-мынча сүйлөгөндөр да бар. Кыргыз кыздарга үйлөнгөндөр да бар. Ушундай да, журулушуп кеткен. Бизде бар эмеспи ала качуу деген? Сиздерде да барбы кыз ала качуу? Кызды урдап качса, мисалы, кыз арызданып даттанып койсо, ал закон боюнча жооп бериши мүмкүн да. Ошондуктан бизде мындай кыз ала качуу деги ал салт жок. Кыз ала качуу демекчи, сизде ала качып кетсе эмне кылат элеңиз Кыргызстандан? Ала качып кетиш үчүн, мисалы, ала качып кетсе, мен өзүм жактырбасам, биринчи жолу көрбөгөн болсом, мен отурбайм да. Эгерде чындап эле мындай мен мурда көрүп жүргөн, мени жактырган болсо, чыгармачылыгымды мени сыйлап, мени урматтай алса, мен анда мисалы жок дебейм да. Себеби мен Кыргызстанда жашап, Кыргызстанда өркөндөп, кыргыз элимде жакшынакай ийгиликтерге жетип атам, сиздердин тузуңуздарды ичип атам, анан Кыргызстанда жашап жатып, сиздердин сал-санаңызга көнбөсөм туура болбойт го. Сиз өзүңүз качан турмуш жолуна аттанайын деп жатасыз? Кудай буйрса ушул жылга даярдык кылып, ушул жылдын жыл жаңырган
чейинки аралыкта ушул жакшынакай куттуу тоюмду берип, мен дагы турмушка аттанып, жашоомдогу биринчи кадамымды аттасам деген жакшы тилектер бар. Кудай буйруса, аспирантурада окуп турабыз, 10 жыл университетте Кыргызстанда окуп турмун, Кытайда 4 жыл окуп турмун, 14 жыл университетте окуп, азыр 30га жашым таяп калыптыр. Анан биринчи кадамымды бысымыла деп аттаганы турам. Бизде калың дагы кыргыздын чыныгы салт-санасы боюнча калың берүү бар. Андан калса ошол сеп берүү дегендер бар. Ушундай бир жакшы салт-сана менен узатышат. Жакында эле Роза Тунбаева эжеке барып, ошол Манас айкелинин ачылышы болгон. Манас эстелигин ошондо барып, Актоодон да бар. Анан ошо биздин кыргыздардын тоюна, үйлөнүү үрпөт тоюнун күбө болуп, Эмил Каптагай агайлар дагы аябай бизге таң калышыптыр да, суктанып. Ушундай бир биздин салт-саналарга, анан улуттук бийлерибизге, ошол тойдун жүрүшүнө ушунчалык бир ыраазы болуп келишиптир. Анан жети атабыздан келаткан каада салтты бизде азыр Кытайда жашаган биздеки кыргыздар сактап калышкан да. Эки элдин ортосунда чыгармачылыгы менен көпүрө болгон Алмаш Беки кызы Кытай-Кыргыз сахнасында бирдей кызмат өтөп жүрөт. Анын киндик кан тамган мекени Кытай жергеси болсо дагы Кыргызстан тарыхый мекеним деп сыймыктанат. Балким ушундан улам чыгар. Эки жакты тең кыйбайм деп айтып калганы. Бул жакта дагы 10 жылдык мээрим бар. 10 жылдык мээр махабатым бар, жакшы досторум бар, жакшы агай, жакшы устаттарым бар. Буларды да кыя албайм. Ошого Кытайда жашаган биздин боордош маданий чыгармачыл инсандардын чыгармаларын буякка таанысам. Бул жактагы атактуулардын жакшы чыгармаларын, жакшы эмгектерин тияка барып таанысам деген эки мамлекеттин достук маданий байланышы эч качан үзүлбөсө, урабаса экен деп бир алтын көпүрө болсом деген жакшы ниет менен жашап келем. Алмаш айым мен кыргыздын кызымын деп ырларында эле эмес, чыныгы жашоодо дагы даңазалап келем дейт. Бир алма алсам дагы көчөдөн кыргыздан алам. Отурган алма сатып турган чакасына койгон. Себеби кыргыздын маданиятына, кыргыздын экономикасына азыр көптүр болсо дагы салымы болсун деп. Анан Кыргызстандан Кытайга барган кезимде бүт кыргыздын калпактарынан, чепкендеринен, чыптамаларынан, кыргыздын оюсу түшүрүлгөн бүт бардык сүннелерден, буюмдарынан, боз үйлөрдөн алып кетем. Жок дегенде кыргыздын танынан, шороосунан ушулардан алып барып, мына кыргыз бир туугандарынын таамдарын остойгуңуздар. Мазар басып келди. Сиздер өзүңүздөр жете албасаңыздар дагы ушул жакшынакай ырыскысынан остойгуңуздар деп. Анан менин алып барган, менин кийген кийимдеримде сахнадагы бүт кыргыздын оюсу түшүрүлгөн, кыргыздын саймасы түшүрүлгөн кийимдер, белекке дагы ошол кыргыздын орнаменттери, саймасы түшүрүлгөн кийимдерди алып барам. Кыргыздын кызымын деп сыймыктанам. Анткени кыргыз болгонум үчүн абдан бактылуумун да. Ала тоону тааныткан дүйн элине Айтматовдай ааламда жакшаты бар. Атпай кыргыз журтума кызмат кылар. Мен кыргыздын кызымын максаты бар. Мына кыргыз деп күйүп жанып, жүрөгү кыргыз деп соккон дагы бир талант менен кеңири тааныша алдык. Чыгармачылыгыңыз ташкындай берсин. Кыргыз менен Кытай элинин сыймыктанган кыздарынан болуңуз.